Assalamu alaikum. Розаның ашханасынан пюрелүү кебаб рецепти. Тамагыбызды биринчи пюресин даярдоо менен баштайбыз. 6 кишилик рецепт үчүн 3 дана орто өлчөмдөгү картошканы арчып, туурап алабыз. Достор, картошканы туурабай арчыбай деле бышырсаңыздар болот, а бирок бул жол менен бышырсаңыздар, бир тараптан убакыттан үнөмдөйсүздөр жана бир тараптан пюрени жасап алуу үчүн бизге оңой болуп калат. Тууралган картошкаларыбызга сууду куюп, отко коюп, бышырып алабыз. Картошкаларыбыз бышканга чейин фаршын даярдап алабыз. 250-300 грамм тегерегинде фарш, карамурч, мята, сиренин майдасы жана туз, бираз петрушка, 4-5 тиш чеснок, бир баш майда тууралган пияз, бир жумуртка жана бир стакандан бираз бөскөрөк панированный сухарик керектелет. Достор, сиздер специялерди каалаган специяңызды кошуп, каалабаган, жакпаган специялерди кошпой койсоңуздар да болот. Эгер видеолорубузду ушул жерге чейин көргөн болсоңуздар, анда жүрөкчөнү лайк басып, жана комментарий бөлүмүнө ой пикириңиздерди калтыра кетсеңиздер, кубанычта болобуз. Фаршка керектүү азыктардын баарын салып, жакшылап аралаштырып ийилеп алабыз. Фаршты 4-5 минут тегерегинде ийилеп алсаңыздар, бышканда жарылбай, кесилбей, жакшынакай болуп бышат, достор. Эгер фаршыңыздар майсыз болгон болсо, бир аз өсүмдүк майы кошуп койсоңуздар дагы сонун болот. Менин фаршым майлуу болгондуктан эч кандай май кошкон жокмун, өсүмдүк майыны. Бир листи бир аз майлап алабыз дагы. Даяр болгон фаршыбызды салып, тегиздеп, салып алабыз. Ушундай тегиздеп алгандан кийин 200 же 220 градуста духовкада үстү бир аз кызарганга чейин бышырабыз. Фаршыбыз бышканга чейин даяр болгон картошкага бир аш кашык сливочный каймак майды кошуп, эзип алабыз. Бир аз сүт кошобуз. Жана татымына жараша туз кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз. Үстү кызарып пышкан фаршыбызды духовкадан алып, пюрени салабыз, тегиздеп пюрени салып алабыз. Пюрести тегиздеп салып алгандан кийин бир аз үстүнө сыр себелеп коебуз. Жана кайрадан духовкага берип, үстү жакшы кызарганга чейин бышырып алабыз. Даярдап көрүүнү баарыңыздарга сунуштайм, достор. Жасоочуларга азыртадан аш болсун.